Кийинки жылы жайында элебес менен Василий деген адамга малай берди. Уй кайтарам. Василийдики түптүн аркы өзүндө, чоң булактын оозундагы түздөгү жалгыз үй. Апапак шыбалган үй алда кайдан жаркырап көрүнүп туруучу. Биз аттаналы деп жатканда Бурмаке, эми жакшы жүр. Ошентип оокат кылбасак, анан өзүң үйдү көрүп турбайсыңбы, деди мага. Барамын, кайта жакшы болот, дедим мен. Тышка чыгып мени аяктап, учкаштырып жатып дагы. Деги эмне бермек болду, деп элебестен сурады. Айлыгы 2 сом. Мейли, 2 сом болсо да бирөө бекер береби, деди аттанып алган бизге шыкырайып туруп. Биз аттанганда асман бүркөлүп, төбөдө бир кара булут ары бери уюлгуп, жел согуп, күн салкындап турган. Анткен менен көптөн бери күн жаабайт. Талаа менен келебиз. Береги биздин алдыбызда Башариндин көп ую жер жайнап жайылып жатат. Уйчу күн бүркөк болсо да кеч жакындаганын сезгендей узун камчысын булгалап, ышкырып айдай баштады. Элебес эзелтен жөнү жокко капачыл, күйкөлөк адам. Кезек-кезек тору байталды курсакка күрс-күрс теминип алат да, капалуу, күйкөлөң сөзү менен кейип өзүнчө бирдемелерди кооурап кетет. Бара түшүп иренжиген түр менен чыгышчакты мурчуюп бир карап алып, Кудайдын бир күнү да тамбас болду, деп коет. Мен унчукпаймын. Эки жакты улам алмаштырып карап коем. Элебес байталды жана бир теминип алат да, Кудай бизди эмне мынча кууратып жасадың экен, деп кооурап кетет. Элебестин күйүк сөздөрү эзелтен кулакка сиңип, көнүмүш болуп калгандыктан үйдөгүлөр аны көп элес да кылбайт. Өңү дайым ачуу дары жуткандай тырышып туруучу, өзү буурул сакал болуп карып калган адам. Бирок бул неге мындай деп, мен ошонун күйүк сөздөрүнүн тамырын издеп далай ойлончумун. Ушундай болор болбоско капаланып киргенде кээде Бурмаке, баягынын ачуусу дагы кармадыбы? Дүнүйөдө бир жаркыра отурар күнүбүз болор бекен, деп коёр эле. Василийдикине күн бата бардык. Василий орто бойлуу жана курсагы чоң, челкейген адам. Көйнөкчөн болуп тышта жүрүптүр. Бизди көрө коюп, келди, деди муруту менен билинер, билинбес жылмайып. Түшүп үйгө кирдик. Кире берген жерден төркүйүнүн чокуна турган сүрөтү көзгө учурай түштү. Мага бул анча таңсык эмес. Мындай сүрөттөрдү Башариндикинен да көргөмүн. Тамаша, мынабу керебетинин тушуна кадаган чоң бос сүрөт экен. Өзү сансыз бир көп аскер, уруш, аты кайраттуу, жоо менен алышып, мында бирөө кылыч менен качырып келип, бирөөнү салып жатат. Жоого тийсең ошондой тий. Бери болжогондо 1000 аскер качкан жоонун артынан чубап көркөлөгөн сууга жаңы кирди. Василийдин мурту коңкойгон, узун бойлуу, көк көз катыны үйгө кирип келген сарыбаш жөжөлөрдү чыйпылдатып, киш-киш деп айдап салды да, мештен бир кара чөөгүндү сууруп чыгып, бизге шорпо куюп келди. 3-4 жумуртка, 2 кескен нан койду. Тамак ичип отуруп, элебес тигилер менен анда-санда бирдеме деп сүйлөшкөн болуп коет. Василий өзү кыргызчага тантыр-монтур. Мунун бойго жеткен бир сулуу кызы бар. Бул үйдө кыргызчаны таза сүйлөгөн ушул. Тамактан кийин элебес аярданбай аттанып кетти. Чет жерде туткунга түшкөн адамдай бирөөнүн көзүнө карап мусапыр болуп мен калдым. Жатаарда катыны мага бир таарды колтуктатып, өзү менден боюн обочу алып, сокур кишине жетелегендей ооз күйүнө жетелеп алып келди да, ушундай жат, деп бурчту көрсөтүп кетип калды. Көрсөткөн жерине таарды жая салып, үстүмө тонумду жамынып жатып алдым. Жымжырттык баскан момураган жумшак түн. Менин маңдайымда чабыранын ичинде үрпөйүп бир тоок жатат. Мынабу мештин түбүндө моюнун коркуйтуп, жаңыдан чөгүп жаткан бир каз болсо керек. Ошол арада караңгыда көрүнбөй мыяоолап дагы бир мышык жүрөт. Бир аздан кийин ай көтөрүлдү. Терезеден тийген айдын шооласа үйдүн ичин жаркыратып жиберди. Тыш тыптынч, үйдүн жанында жайдак короодогу уйлар эбак жуушап калган. Бери четте арткы буттарын ириетсиз керип жиберип, иринип, дардайган бир күрөң уй жатат. Ушул кезде дүйнөдө шырп эткен шыбыш өчүп, Василийдин деңиздеги аралдай жалгыз үйү толкунсуз көлдө токтогон кемедей каалгып, мемиреп турду.
Эртең менен уктап жатсам, бир кезде Василий мени түртүп ойготту да, уйкулуу көзүм менен жетелеп алган бойдон кетти. Кайда алып барар экен деп, жетелеген жагына кетип барам. Ээрчитип отуруп, үй артындагы арыктын боюна алып барып, агып жаткан сууну колу менен жаңсап көрсөттү да, мени таштап коюп кайра кетти. Анын оюна эми түшүндүм. Мунусу бетиңди жуу деген окшойт. Анын артынан менин эмнемден жийиркенди болду деп бир ойлоп алдым. Эртең мененки жаңы салкын сууга жуунуп, кир көйнөгүмдүн этеги менен будалап, сүрткөн болдум да короону тегеренип кайра бастым. Катыны уйду саап коюп, кетип баратып мени көрдү, чала бурла калды да: "Айда, тамак аша сенчи", деди. Кечээкидей жерге отургузуп тамак берди. Тамактан кийин тышка чыгып баратсам, Василий эшиктин алдынан колумдан кармап токтотуп алды да, уйларды кайда кайтарууну түшүндүрдү. Бир топ уккандан кийин: "Билем", деп башымды ийкедим. Асман кирсиз ачык. Күн бүгүн кандай көңүлдүү тийген. 30га жакын уйларды алдыма салып алып, түп суусун бойлоп төмөн карай кирип кеттим. Жалгызмын, көңүлсүз, киши эриге турган. Эки жагыма караймын. Бирок мага көрүнгөндүн баары алыста. Береки мунарыктаган, алдагайда бир түздө өгүздөрүн өңкүлдөтүп, ары бери чапкылап ойноп эки койчу жүрөт. Койлорун ийрип жуушатып салыптыр. Андан ылдый сай боюнда көп уйду камап таштап эки киши отурат. Тиги бирөө сайдан чыгып бараткан уйларды ташыргытып, кайра тосуп салды. Кандай ырыстуу немелер деп ойлоп коем. Бирок барыш мүмкүн эмес. Алыс, чоң суунун аркы өзүндө жана көкөк болуп суу кирип жаткан. Көп болду, уйлар токтобойт. Күн ысыганда ого бетер тынчык этип, куйругун шыйпанып, чычаңдап, сайгактай баштады. Ошол арада мен бир уйду жыйнап айдап келип, көгөргөн бир иримге туюктап камап салдым да, өзүм бир жагынан тосуп туруп алдым. Ошого да болбой, өлө талгыр бир кызыл уй чычаңдап, мөңкү барып токтой калып, куйругун шыйпанып, тумшугу менен арткы бутун бир жыттап алып, туруп топ-топ болуп бөлүнүп, өкүрөңдөп алып жүрүп бербеспи. Аңгыча болбой бар уй чак желегей түшүп, кызыл уйдун артынан жана бир тобу сырактап жөнөп берди. Жоо тийгендей чачылган уйлардын кайсы бирин тосорумду билбей туруп калдым. Эртең менен короодон чыгып баратканымда кожоюнум: "Балчелекке жибербе, ато жиберсе", деп сөөмөйүн көрсөтүп калган. Ошол эсиме түштү. Айткандай кара ниет кызыл уй түз эле ошол төштүн түбүндөгү балчелекти көздөй салды. Башкаларын унутуп коюп, мен да жалгыз ошонун артынан түштүм. Ал куйругун чычайтып көтөрүп алып, өңкүлдөп кетип барат. Мен артынан калбай безилдеп кууп барам. Балчелектин тегереги кеминде 40 теше келген чөп чабыш. Мунун бир чети тоого такалат да, экинчи чети Василийдин үйү. Чөбүнүн калыңдыгы атчан киши кирип кетсе бойлогуз. Кызыл уй такырдан өтүп ушул жерге жакындап калган. Бара түшүп белден келген чөпкө кыл-кылдап кирип кетти. Мен кызуу менен жүгүрө берип, балчелекке кандай жеткенимди да билбей калыпмын. Күн ысып, аарылар ызылдап чыгып жаткан кез экен. Бир кезде сол көзүм тыз эледей түштү. Жан талашып чапкылаганча болбой, ачышкан немедей жана бир тобу ызылдап келип талап жиберди. Ары чаккан көзүм бир заматта бултуюп шишип чыкты. Уйга ушул жерден араң жеттим. Бир абийири балчелектер аман калды. Оозумдан кара суу келип, жүрөгүм аттай дүкүлдөп, кыйындык менен дем алып күйүгүп кеттим. Кызыл уйду кайра тосуп келе жатсам, артынан жандай бир тобу күшүлдөп жетип калыптыр. Кошуп айда алдым. Калганы ой тоого чилдей тарап кетиптир. Экөөнүн башкасын ар кайдан терип жүрүп, зорго жыйнадым. Василийдикинде 2 айга жакын жүрүп калдым. Бирок кийинчерээк өзүм калжырап, жүдөп кеттим. Тынчтык жок. Кечинде үйгө келгенде да катыны тындырбай көр жерге жумшай берет. Үстүмдөн тамтык жок. Эзелтен жуулуп көрбөгөн адырайган, тегирич шымым дал-дал болуп бөлүнүп, кири муздай колдоюп, такымымды кызартып өйкөп жүрөт. Боз көйнөгүмдүн этек жеңдери бөлүнүп, туш-тушка самсаалап кеткенинен кайбир мүмкүн болгон айрыктардын учун бири-бирине түйүштүрүп алганмын. Ошентсе да өзгөрүп кеткен жери жок.
Ушул абалымды атасына жеткирербеген деген ой менен Василийдин баласына бир күнү ээн калып отуруп айтканым да бар. Ушундай жүрүп кантип чыдаймын? Эгер эс кускуңардан кайрылышпасаңар мен кетем дегемин. Мунун жообун бир күнү тамак ичип отурган кезде алдым. Тамак ортолоп калган кезде Василий шорп ичип жаткан кашыгын кое коюп, мурутун бир сылап алды да обочо жерде тамак ичип отурган мага бурулуп: "Ала турган акчаңа сенин өзүңө кийим алып берейинби?" деди. Мен аз ойлонгонсуп калып: "Анда болбойт го" дедим. "Неге?" деди балпаңдап чайнап жатып, токтой калып. Катыны да менин жообумду күткөндөй тыңшап калды. "Анан кайта мага жаман болот го" дедим мен шорп ичип жаткан кашыгымды жерге коюп жатып. Мындан кийин алар мени таштап коюп өздөрүнчө кобурашып кетти. Айтор эмнеси болсо дагы мен тууралуу сүйлөшүп жаткан чыгарсыңар деп ойлоп отурам. Бир топтон кийин мен жакка жана бурулуп: "Анан элебиз эмнеге сага кийим бербейт? Биз кийимге сүйлөшкөн эмеспиз. Макул десең, ала турган акчаңа кийим алып берем" дегендей болду. "Элебизде жок эмеспи?" дедим бир аз ойлоно түшүп артынан. "Эски уску кийим кайрылышам деген убада болбоду беле?" дедим. Мен тууралуу сөз ушуну менен бүттү да алар өздөрүнчө кетти. Эмненики экенин билбейм, ушул мөөнөттү кызыл эзиле бышкан бир кесим этти алдыма коюп кетти. Мындан мурун бирөөлөр: "Орус сойгон эт арам болот, ал чокунуп мууздайт, жешке макирөө" дегенин укканмын. Эт алдыма келгенде бул сөз эсимде болсо да шек урбай жеп алдым. Бир күнү уйларды короодон айдап чыгып баратып, күтпөгөн бир окуяга туш болдум. Кожоюндарым үйдө тамактанып отурган. Мен уйларды короодон жаңы эле айдап чыгып бараткамын. Ошондо кайдан жайдан жеткенин билбейм, бир кезде асмандан далпайган бир жору тигилдей шорголоп түштү да, мен кыйкырып жеткиче болбой мындай узап жайылып бара жаткан каздын бир баласын лып этип илип алып, шып этип атып чыгып кетти. Мен өксүп калып, өйдө көтөрүлүп бараткан жоруга оозумду ачып аңырайып калыпмын. Терезеден көрүп калышкан белем, Василийдин ачуулуу катыны декилдеп жүгүрүп келди да: "Неге карабайсың?" деп мени бетимде аткы балчудай болуп, көзүн акшайтып алдыма какыйып тура калды. "Жетпей калдым" деп мен колум менен ишарат кылып жүгүргөн жеримдин аралыгын көрсөттүм. Ачуулуу немеле: "Ах ты чёрт" деп келип кулагымдан бурдап алып тартып жиберди. Колунан бир сапар кошой түшкөндөй болдум эле, кайтып жана жетип, желкемде муунтуп кармап алып дагы бир топ шылып жиберди. 10 жашар баласы Петьке мени жакшы көрүүчү. Ал өз тили менен "Эне урбачы" деп мени аяп турат. Бизди көрүп дагы бир кызы сары чачын сексеңдетип жүгүрүп келди. Терезеден бирөө карап турат. Андан башка менден алаары да жок. Чатактан бошонгон соң уйларды алдыма салып алып, күндөгүдөн алыс кеттим. Кечти гана күтүп жүрөм. Бирок мага бүгүн да күн абдан узарып кеткендей болуп көрүндү. Күн эртең мененкиден калыңдап, асмандан жылчык көрүнбөй бүтөлүп алды. Үшүп кеттим. Күн суук тартып келген кезде баягүнү жаанда коргологон бир тумшуктун учунда чоң кара таштын түбүнө барып, бир уч болуп бүрүшүп отуруп алдым. Бутумдун ачылган жерлерин улам этегимди чоюп жаап коем. Көп болгон жок. Бириги бир казандай кара булут эңкейип түнөрүп келди да, көк тарс-турс этип, жаркылдап туруп, шатыратып келип төгүп берди эле. Бир саматта чөптүн башы жылтырап, суу болуп кетти. Мен баягы таштын түбүнөн козголбой, уйларды алыстан гана көздөп отурам. Кеч жакындаганда бар уйду жыйнап, үйдү көздөй айдап жибердим да, өзүм кайра тарттым. Максатым качмак. Бул тууралуу мурунтан ойлоп жүрсөм да, бүгүн шертиме чындап бекип алдым. Үй анчалык алыс эмес, көрүнүп турат. Менин жүрөгүмдү өйүгөн жалгыз суу. Суудан өтсөм болгону. Ары түн болсо да коркпоймун. Бирок суу мурункудан тартылып калыптыр. Тайыз. Шымды жоон санга чейин түрүп таштадым да, тобокел деп кештим. Адеп киргенде бир аз жерге энтиге түшүп барып, жылма таштардан тая четине чыгып кеттим. Шыйрагым какшап калды. Ошондон баг электи түргөн бойдон шүйдүрүмдө жүрүп отурдум.
айыл жайындагы конгон ордунда экен. Тезек түтүнү быкшып жаткан таанымал кара үйгө эл орунга отура кирип барсам керек. Отту тегеректей отурган көп бүлө мага жамырап карай салды. Үйгө кирип отур элек жатсам элебез. Караң күн, эмне келдиң? Деди бетиндеги буручтарын калың жыйнай түшүп, кабагын чытып. Баласыңбы деген ошол да таң көрө. Аз калганда чыдап, айыңды бир жолу эле бүтүп келбейсиңби? Деди сырттан Бурмаке. Элебиз баягы көнүмүш көр жемесине салып толуп жаткан эле мага тийиштүү бирдемелерди айтып жатты. Мен күнөөкөр, кулакты жапырып, тили жок бир дудук болдум да калдым. Көптөн кийин Бурмаке, койчу эме, байкуштун ичкенин аш кылсаңчы, карыган аю, деди. Бул сөз мага бир аз бел боло түштү. Бир кезде элдин катары менен мага да бир аяк жарыма келди. Кайгылуу жүдөө кабагым менен салбырап барып аякты колума алдым.